ветер ли старое имя развеял. Нет мне дороги в мой брошенный край. Если увидеть пытаешься издали. Эркайым менен Эмир бүгүн 1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнүнө карата Бишкек шаарында болуп турган иш-чараларга катышып ырларын тартуулашат. Ага чейин алар биздин телеканалга келип, балдардын бактылуу балалыгы, алардын таттуу уйкусу жана ошондой эле өзлөрүнүн таланты тууралуу сөз кылышып, досторун майрамы менен бир ирет куттуктап кетишти. Поздравляю всех детей с Днем защиты детей. Желаю счастья, здоровья, успеха и счастливого детства. Эту песню посвящаю вам. Hot, hot them. Call the police and the firemen are too hot, hot them. Make a dragon won't eat firemen are too hot, hot them. Say my name, you know who I am, I'm too hot, hot them. I'm a bad boat and might break it down. Girls say hallelujah, girls say hallelujah. Эки жаш таланттар зээндүү, жалаң жакшы баага окуган, кыялдарын орундатам деген, өз оюн жеткире айта алган эжени. Алар музыка дүйнөсүнө аралашып, фортепиано, би, вокал тармагында жана башка иримдерге катышып, бардыгын билгиси келишет. Жаш таланттар биз канча көп билсек, ошончо көп нерсени үйрөнөбүз деген ойдо. Я получаю параллельно 2 образования, это музыкальное и школьное образование. Мен азыр эки жакта билим алып жатам десем болот. Биринчиси номер 61 физика, математикалык мектеп лицейи. Мектепте орто билим алып, андан кийин жогорку окуу жайга тапшырууга мүмкүнчүлүк алам. Бир кесиптин ээси болом. Музыканы мен өзүм үчүн үйрөнүп жатам. Азыр номер 6 музыка мектебинде фортепианодан сабак алам. Мага фортепиано абдан жагат. Анда ойноп жатканда эргүү алам. Мне на нем играть очень приятно и Чындыгында балалык бул кандай гана баалдай ширин жана таттуу сезим. Сенин колуңдан келет, сен мыктысың деп бири-бирин колдоп коштоп келе жаткан Эмир менен Эркайым эгиз коозудай болуп, ар дайым ээрчишип бирге ырдашып жүрүшөт. Суефа, да, ты первая. Суефа, суефа. Рядом всегда должны быть родные, мама. Баланын жанында ар дайым атасы, апасы болушу керек. Ар бир бала дүйнөдө бактылуу болсо жакшы. Бала чагым болсо кызыктуу окуяларга бай. Мен көптөгөн концерттерге барып ырдап турам, фортепианога барам, ар кандай съемкаларга катышам. Албетте балдарга бактылуу балалык тартуулаган бул анын жакындары. Биринчи бул ата-эне. Биздин каармандарыбыз бөөктөр эч качан ыйлабасын. Ата-эне балдарынын балалыгын таттуу кылып, бакытка бөлөсүн деген ой тилекте. Бактылуу балалык деген менин оюмча чоңойгондо жалаң жакшы нерселер эсинде калып, аны жакындарына айтып турса, анда ал бактылуу үй бүлөдө чоңойгон, анын бактылуу балалыгы болгон. Бактылуу балалык бул жакын адамдардын сүйүүсү. Ар бир балалык оюн күлкү менен өтөт демекчи, албетте эжени дагы бош убактыларында шахмат, кубалашмак, жакшынмак ойношот. У всех людей есть права. Ар бир адамдын өз укугу бар. Андыктан балдардын дагы укуктары болот. Анткени чоңдор балдардын пикири менен эсептешпей туура эмес кылышат. Бирок ар бир баланын өзүнүн дүйнөсү бар. Бала сүйлөгөнгө, билимге, ой пикирин билдиргенге, ден соолукка, үй бүлөгө жана көптөгөн нерсеге укуктуу. Балалык келечекте адам болушуңду калыптандырат. Андыктан балдарга көп нерсени үйрөтүп, жакшы тарбия бериш керек. Ошондо гана мыкты инсан болуп чоңоет. Ар бир бала үй бүлөдө ата-энеси менен бирге болуп, сүйгөндү, сыйлаганды үйрөнүш керек.
понимает, что и у ребенка есть свои проблемы. Я только роботов рисовала в детстве. Ветер ли старый Я никогда не имя развивал. развеял. Так у меня он в руках. Детей, папу, маму. Нет мне дороги в мой Где машина? брошенный край. Нет. Если увидеть пытаешься издали. Негизинен баланын инсандыгын калыптандыруунун жолдору бул албетте оюн, музыка, жомок жана башкалар болуп эсептелинет. Бактылуу балалыкта эмне керек? Албетте ата-эненин мээрими керек. Я уплываю, и время несет меня с краю на край. Двери за двери высот, мире ход мире, друг мой, прощай. Знаю, Когда-нибудь дальнего берега Мирме Чумокоева, Эржигит Тилекбек уулу, Таңкы коңгуроо программасы. ветер весенний ночной принесет тебе